Эки мектептен келген мугалимдер жана окуучулар биз биринчи болобуз деп таймашканы келип отурушат. Жок, гыйбат кылган адамдын сообу ата-энесине ошол кимди гыйбат кылса ошого өтөт деп. Менин соом башка адамга эмес, ата-энеме өтсүн деп ойлошот. Эки команданын тең жообун кабыл алып, биз бирок туура эмес деп чечим чыгардык. Себеби дегенде бардык топ чөптөрдү кошкондо кайра эле бир топ чөп келип чыгат. Суроого жооп таба албай атабыз. Бул жерден улуттук кыргыз болуп туруп, улуттук нерсебизди билбегенибиз өкүнүчтүү. Эми Тилекке каршы упай берилбейт, бирок өзүңүздөрдүн сурооңуздарга жооп барбы? Экинчи суроо түшүптүр. Келиндер эмне үчүн кайындарын тергейт? Менин оюмча сыйлоо иретинде. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Эфирде биринчи болуп программасы. Билимдүүгө дүйнө жарык ураны менен биз бүгүнкү программабызды баштайбыз. Эки командадан мыкты келген мугалимдер жана ошондой эле окуучулар келип отурат. Демек кызыктуу таймаш орун алмакчы. Анда дароо дал ушул келген конокторубузду тааныштырып өтсөм. Менин оң жагымда отурган номер 78 Насирдин Бапыкулов атындагы орто мектебинин англис тили мугалими Мусакул уулу Жаштыкбек агайыбыз. Өзүнүн окуучусу Урматбекова Акчайым менен биргеликте келип отурат. Кош келипсиздер. Маанайыңыздар кандай? Жакшы, рахмат. Шүгүр. Жеңебизби бүгүн? Буюрса. Эң сонун. Акчайым, маанайың кандай? Жакшы, сонун. Жеңебиз, э? Ооба. Баракелде. Эң сонун кол чабуулар болсун, келиңиздер. Шаң болуп калып. Ал эми менин сол тарабымда отурган бул Касымалы Жантөшев орто мектебинин англис тили мугалими Кебекбаева Гүлжамал эжеке. Өзүнүн окуучусу Кошматова Аяна менен биргеликте келип отурат. Кош келипсиздер. Маанайыңыздар кандай? саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин маанайыбыз аябай жакшы. Бизди өкүндүргөн деле эмес, кандай десем, биз эмнеге мурда ушул эфирди көрбөгөнбүз деп таң калып атабыз. Эми анда такыр эле биз эч нерсеге катышпаган мугалим болуп калам. Антип айтсам, бирок көп эле курстарга, башка азыр интеллектуалдык курстарга барып турабыз, бирок чындыгында моюнга алыш керек, бул оюнду мен 2 күн мурда уктум. Бирок аябай сонун оюн экен. Окуучуларды, негизи мугалимдерди деле тарбиялай турган, логикалык жактан өстүрө турган аябай пайдалуу эфир экен. Эң сонун. Алдын ала көз карашыңызга ыраазычылык билдиребиз эжеке. Оюндун жүрүшүндө дагы көрөсүз. Аягында өзүңүздүн оюңузду дагы бир ирет айтып өтсөңүз дагы болот. Дагы бир ирет куш келипсиздер дейбиз. Аяна, жактыбы? Ооба. Жагып атабы? Сонун. Анда эмесе Насирдин Бапыкулов мектебинен келген команда билим командасы болсун. Ал эми Касымалы Жантөшев мектебинен келген команда илим командасы болсун, э? Эки командага тең мен ийгилик каалайм албетте. Анда эмесе биринчи болуп программасынын биринчи туру бул логикалык суроолор. Биз баштайбыз. Биринчи суроо. Испаниялык аскерлер экинчи дүйнөлүк согуш мезгилинде, тагыраак айтканда 1943-жылы эшектерден пайдаланышкан. Кызыгы, аларга кээ бир учурда эшектердин такайларын өздөрү менен бирге көтөрүп жүрүүгө мажбур болушкан. Алар негизинен эшекти 3 максатта пайдаланышкан экен. Биринчиси, аларга өздөрүнүн курал-жарактарын жүктөп жүрүшкөн. Экинчиси, алардан согуш талааларында жандуу дубал катары пайдаланышкан экен. Суроо, үчүнчү максатын сиздер таап бериңиздер. Илим командасы? Биздин оюбузча бул эшектерди алгач согуш талаасына жиберишкен. Кайсы жерде эмне жардыруучу зат бар деп. Ошону алдын тосуп турушкан деп. Биз Баракелде, жооңуздар кабыл алынды. Сиздерде жооп барбы? Бизде бул суроого жообубуз. Бизде деле ошол баягы чалгын кызматын аткарган сыяктуу ошого жиберишкен. Алдыда коюлган жерге көмүлгөн миналарды табуу максатында. Эми адам эмес, ошол жаныбар жаракат алыш үчүн. Баракелде, кол чабуулар болсун. Эки команда тең бул суроонун туура жообун табышты, бирок биринчилерден болуп илим командасы жооп бергендиги үчүн 2 упай ыйгарабыз. Кийинки суроо. Шакирт устаттан сурады. Айтыңызчы, сиз кыйбат кыласызбы? Жок, себеби ал жаман көрүнүш деп жооп берди. Эгерде сизди кыйбат кылганда, кылганга мажбурласа, эмне кылмаксыз деп окуучу кайрадан суроо жатат. Анда мен аларды кыйбат кылмакмын дейт. Суроо. Аларды деп кимдерди назарына туткан? Илим командасы? Атасын ата-энемди кыймак кылмакмын дейт. Себеби кыйбат кылган адамдын сообу ошол кыйбат Жок, кыйбат кылган адамдын сообу ата-энесине ошол кимди кыйбат кылса ошого өтөт деп. Менин соом башка адамга эмес, ата-энеме өтсүн деп ойлошот. Баракелде, жооңуздар туура. Кийинки упай дагы илим командасына кетти. Үчүнчү суроо.
Кытайда чет өлкөлөргө кетип, ал жакта окуп, илим алып, көптөгөн ийгиликтерге жетишип, кайра өз өлкөсүнө иштеп берүү жана илим тарбия берүү үчүн кайтып келген адамдарды бир жаныбарга окшоштурушат экен. Бул кайсы жаныбар? Илим командасы. Билим командасы чамдайбыз. Деңиз ташбакасы. Эмне себептен? Мен окчумду толуктай өтсөм, алар тукум таштаганда сөзсүз ошол жерге кайтып келишкен. Ошон үчүн. Деңиз ташбакасын алар окуганда ошол жерде калып калбай өзүнүн мамлекетине жардам тийсин деп сөзсүз кайтып келишкен. Баракелде. Кол чабуулар болсун. Келиңиздер, шаңда отуралы. Чындыгында логикалык суроолордо бир гана суроонун жообун билип тим болбостон шамдагайлыктагы талап кылынат. Мен билем. Билим командасы жообун билет. Бирок коңгуроо каккандан кечип атабыз, ошондойбу? Анда кийинки суроолорго ийгилик каалаймын. 4-чү суроо. 2 топ чөпкө 1 топ чөптү кошсо канча топ чөп болот? Билим командасы. 4 топ чөп болот. Эмне себептен? Себеби 2 топ чөпкө 2 топ чөп кошулган үчүн. 2 топ чөпкө 1 топ чөптү кошсо канча топ чөп болот? 6 деп ойлойсуздар. Мейли. Сиздердин эки жообуңуздардан кабыл алдым. Сиздерде жооп барбы? Бизде жок. Биз 3 шот деп ойлойбуз. 3 деп ойлойсуздар, Эсиңиздерде болсун, бул логикалык суроолор. Токтолобуз, 3, 2, 1. Эки команданын тең жообун кабыл алып, биз бирок туура эмес деп чечим чыгардык. Себеби дегенде, бардык топ чөптөрдү кошкондо кайра эле 1 топ чөп келип чыгат. Тилекке каршы эки командага тең упай бере албайбыз. 5-чи суроо. Эмне үчүн катуу нерселерге караганда суюктуктарда жана газдарда диффузия кубулушу бир кыйла тез жүрөт? Бир аз химияга баш багабыз. Үч. Билим командасы. Себеби суюктук абага тез тараган үчүн. Жообуңуздар кабыл алынды. Сиздерде жооп барбы? Бул химиялык кубулуш болгон үчүн деп ойлойсуздар. Эки команданын тең жообун кабыл алдык. Туура жообу бул молекулалык түзүлүшүнө байланыштуу болуп эсептелинет экен. 6-чы суроо. Эмне үчүн оттон чыккан түтүн улам жогору көтөрүлгөн сайын шамал болбогон аба ырайында да көрүнбөй калат? Эмне себептен? Билим командасы. Себеби түтүн абага сиңип кетет. Жообуңуздар кабыл алынды. Сиздерде жооп барбы? Билбейм, биз окуганда физикада мүмкүн туура эместир. Аян чоңойгон сайын ал өзүнүн күчүн жоготот. Ошого бул кеңири таралган сайын баягы молекуласы дейбиз, азаябы ошол тарага көрүнбөй калат. Кичирейет деп ойлойм. Баракелде, эки командага тең кол чабуулар болсун. Чындыгында эки түрдүү ыкма менен бир эле жооп берилди. Туура экөө тең. Улам жогору көтөрүлгөн сайын аба менен көбүрөөк аралашып кетет, сиңип кетет экен. Демек, билим командасы биринчи жооп бергендигине байланыштуу 2 упай беребиз. Келиңиздер, кол чабуулар болсун. Өзүбүзгө кол чаап шаңда отуралы. Кийинки суроо. Эмне үчүн биз боорду сындыргандан кийин аны кайрадан бириктире албайбыз? Эмне себептен? Илим командасы. Анда суюктук жок деп ойлойм, ошон үчүн ал бирикпейт. Жообуңуздар кабыл алынды. Себеби катуулук сынгандан кийин бирикпейт. Туура жообу. Боорду түзгөн тартуу күчүнө жеткидей аралыкка алып келе албайбыз. Пластилинде түзгөн молекулаларды жеткире албайбыз дейт. Мындайча айтканда, боордун түзүлүшү башка, Тилекке каршы эки команданын тең жообу толукандуу болбой калгандарына байланыштуу упай бере албайбыз. Кийинки суроо. Эмне үчүн китептин кургак барактарын ачканга караганда кагаздын сууланган барактарын ажыратууга көбүрөөк күч талап кылынат? Билим командасы. Себеби китеп жабылып турганда барактар бири-бирине катуу жабышып калганлыгы үчүн аны ачуу кыйын болот. Жообуңуздар кабыл алынды. Илим командасы. себеби алар суу болгондон кийин ымданышып калышат. Дагы толуктай өтсөм, мисалы китепти ачуу оңой болгон себеби китептин бир тартипте алар жабышып турат. Бөлөк барактарды ачуу кыйыныраак болот деп ойлойм мен. Туура жообу Нерсени ачыш оңой дейм. Туура жообу суунун молекулаларынын тартуу күчү чоң болуп эсептелинет экен. Чындыгында
эгерде биз логикага салып карай турган болсок, эки команда тең туура эле жооп берип атат. Бирок дал ушул бизге тийиштүү болгон сөздөрдү пайдаланылбай калган үчүн. Ошондуктан сиздерге дагы жарым упай, илим командасына дагы жарым упай ыйгарабыз. Кол чабуулар болсун. Кийинки суроо. Эмне үчүн конькини муз үстүнө тебүүгө болот? Ал эми бети абдан жылмакай болгон айнектин үстүнө тебүүгө мүмкүн эмес. Билим командасы. Себеби муздун үстү кандай жылмакай болгону менен ошол конькинин кыры музга кандайдыр бир деңгээлде үстүндө жүрө алат. Ал эми айнектин үстү ал коньки жүргөнгө мүмкүн эмес. Жоңуздар кабыл алынды. Сиздерде кандайдыр бир илимий сөз менен түшүндүрүп бере аласызбы? Муздун үстү бир аз жумшагыраак. Айнектин үстүнө караганда, айнектин катмарына караганда. Кабыл алынды. Чындыгында күзгүнүн деле, муздун деле үстү жылмакай. А бирок эмне үчүн күзгүнүн үстүнөн коньки кетпейт дагы? Муздун үстүнөн кетет. Муздун суу биригип катып муз болот да, ошондуктан. Дагы жоогуңуздар барбы? Ошол суунун Мүмкүн болушунча илимий тил менен айтканга аракет кылыңыздар. 3, 2, айнектин катуулугу жол бербейт конькинин кетүүсүнө. катуулугу деп ойлойсуздар, Чындыгында жакшы жооптор болду, канааттандырарлык. Бирок музда сүрүлүү күчү көп болгондуктан анда жүрүүгө болот экен. Упай бере албайбыз. Кийинки суроо. Бир киши атка кызды мингизип жетелеп келе жатты. Алардын алдынан бир карыя чыгып, киши менен учурашып, аттын үстүндөгү кызды көрсөтүп сурады. Бул кыз сага ким болот деди. Анда тиги кишиден мурун кыз жооп берди. Мунун энеси менин энемдин кайненеси. Ошондо кыз кишиге ким болот? атасы болот. Жооңуздар кабыл алынды. Кызы болот. Кызы болот, атасы болот. Кызы. Ошондо кыз кишиге ким болот? Кызбы, ал кызы Кыз болот. кишиге кызы болот. Ошентип эле айт. Барекелде, илим командасына кол чабуулар болсун. 2 упай ыйгарабыз. Мынакей достор, логикалык суроолордон 2 команда тийиштүү упайга ээ болушту. Биз болсо экинчи турга карай сапар алабыз. Экинчи турубуз аябагандай кызыктуу, сиздерге дагы жагат деген ишеничтебиз. Себеби дегенде бизге сандыкчалар жардамга келмекчи. Сыр сандыктан 3 суроого сиздер жооп бересиздер. Сиздер акыл сандыктан жооп бересиздер. Андан кийин кайрадан алмашып 3төн суроого жооп бересиздер. Андыктан биринчи сыр сандыктан билим командасы алыңыздар. Билим командасы акыл сандыктан. 3 суроону алабыз дагы, кайсы суроо келгенин айтып туруп, андан кийин суроону телекөрүүчүлөргө жаңыртып өтөбүз. Баштадык. Биринчи суроо, салбурун деген эмне? Жооңуздар барбы? Ойлонууга убакыт берилет албетте. Убакыт бүттү. Билим командасы суроону окуйбуз. Биринчи суроо, адам баласы бул нерсе менен ар кандай жумуштарды жасашы мүмкүн, жакшы да, жаман да. Адам мейли жаман, мейли жакшы, кандай гана жолго барбасын, анда анын эч кандай айыбы жок, тиешеси да жок. Буга адам өзү гана күнөөлүү. Мындай жагдайларга тиешеси жана айыбы жок нерсе азыр сандыкчада эмне? Сыр сандыкка сырдуу сурообуз катылыптыр. Эмне болушу мүмкүн? Мен бир аз да жакындаштырып коеюн. Бул нерсе менен биз бардык жака барат экенбиз. Жаман жака да, жакшы жака да. 3, 2, 1. Жооңуздар барбы? Бар. Эмне болушу мүмкүн? Бычак. Жооңуздар кабыл алынды, бирок бул суроонун туура жообу бут кийим экен. Тилекке каршы упай бере албайбыз. Илим командасы. Салбурун деген эмне дейт? Бул ошол кыргыз элине таандык ат жанар
байланыштуу тиешелүү болсо керек деп ойлойм. деп ойлойсуздар э? Салбурун. Сөздүн маанисин чечмелеп берсеңиздер да болот. 3 2 Эч кандай Убактыңыздар бүтүп калды. Салбурун бул аңчылыкка чыгуу дегенди түшүндүрөт экен. Кийинки суроо. Алабыздагы телекөрүүчүлөр үчүн жаңыртып коелу. Кайсы суроо келди? Билим командасы. Экинчи суроо. Кадырлуу окурман, сандыктын ичиндеги нерсенин 6 бети, 21 көзү бар. Сандыктын ичинде эмне жатат? Убакыт берилет албетте сиздерге. 5-чи суроо. Кыт кыюу ырымы кайсы учурда колдонулат? Сиздерге да убакыт берилет. 3 2 1 Убактыңыздар бүттү. Билим командасы жооп барбы? Санына Бизде- көбүрөөк көңүл бөлөбүз. Тилекке каршы жооп жок. Суроону бир окуп койсоңуздар. Кадырлуу окурман, сандыктын ичиндеги нерсенин 6 бети, 21 көзү бар. Сандыктын ичинде эмне жатат? Болот, бирок сиздерге упай берилбейт. Жооп барбы? Берилбесе, ал жана 5 сколько кубик? Ошонун 6 бети болот, сандардын санында 21. Барекелде, жооп туура, азаматсыз. Бирок сиздерге упай Ошону берилбейт. Сиздерде өзүңүздөрдүн сурооңуздарга жооп барбы? Өзүбүздүн суроого жооп таба албай атабыз. Бул жерден улуттук кыргыз болуп туруп, улуттук нерсебизди билбегенибиз өкүнүчтүү. Эми бул да болсо бизге тарбия, ар бир кылган иш же катачылык кийинкиге тарбия болот дегендей, кийинкиде Албетте, мен ойлойм телекөрүүчүлөрдүн арасында дагы бул аябагындай кызыктуу болуп жатат болуш керек. Туура жообу бала катуу коркуп жүрөк ордунан козголгондой экен. жүрөк көтөрүлүп кол. Албетте, кийинки суроолорго жооп бересиздер деген ойдомун. Кийинки суроону алабыз. Сандыктын ичинде нерсенин качан пайда болгону белгисиз. Бир философтун айтымында анын пешенесинде жалгыз көзү бар. Бирок аны жетелеп жүрбөсө өзү баспайт. Бул буюм адамдардын кийим кийүүсүнө себепкер болот. Бирок өзү кийинбейт. Сырдуу сандыкчада эмне бар? Сырдуу сандыкчада эмне бар? Жалгыз көздүү Жалгыз көздүү биздин оюбузча кийимге байланыштуу. 3 2 1 Жооп бериңиздер. Бул ийне, жалгыз көзү бар. Аны сөзсүз биз тиккенде гана кыймылдайт, өз алдынча. Барекелде, кол чабуулар болсун, бул ийне. Тилекке каршы упай берилбейт, бирок өзүңүздөрдүн сурооңуздарга жооп барбы? Экинчи суроо түшүптүр. Келиндер эмне үчүн кайындарын тергейт? Менин оюмча сыйлоо иретинде. Барекелде, кол чабуулар болсун. Эң сонун илим командасына 2 упай карабыз дагы. Келиңиздер, сандыкчаларды алмашабыз. Илим командасы даяр. 4-чү суроо. Бизди бир жерге топтолуубузга анын жардамы зор. Ушул күнгө чейин ал өтө көп көрүнүштө жасап келүүдө. Маселен, алгач бирөө болсо, кийинчерээк эко, акырында азыркы тапта алар 3 болуп калышкан. Сандыкчада эмне бар? Менин оюмча бул саат. Деп ойлойсуздар, э? Алгач стрелкасы бирөө болчу. Кийин минутта кошулуп 2, анан секунда кошулуп 3. Барекелде, катуу кол чабалычы. Азаматсыздар, илим командасы экинчи 2 упайына ээ болду. Сиздердин сурооңуздар. 3-чү суроо түшүптүр. Бул салтты өз кызыкчылыгына гана колдонгондор эркинен ажыратылып, соттолуп кетиши мүмкүн. Кандай салтты? Ала качуу. Барекелде, кол чабуулар болсун. Билим командасына да 2 упай кардык. Кийинки суроолорду алыңыздар. Убакыт бүттү. Келиңиздер, билим командасы. 4-чү суроо. Ысык көлдө келиндер бул салтты өмүр бою аткарышса, башка аймактарда көп болсо 3 жолу аткарышат. Эмне? Салам салуу. Барекелде, азаматсыздар. Бул албетте жүгүнүү болуп эсептелинет, э? Сиздерде 5-чи изи бар, адамы жок аягынын. Тийбейт учу жерге таягынын. Колго урунуп ураса ири сабын, обонун салат экен баягынын. эмне болушу мүмкүн? Обонун салат экен Баягынын. Изи бар, адамы жок аягынын. Тийбейт учу жерге таягынын. 3 Колго урунуп бураса ири сабын, 2 обонун салат экен баягынын. 1 Убакыт бүттү. Баягынын обонун салат экен, э? Баягы дегенде тергеген сыяктуу, ырчынын деген сыяктуу. Радио жок. Радио деп ойлойсуздар, э? Бул граммофон болуп эсептелет экен. Тилекке каршы упай бере албайбыз. Кийинки суроо.
Акыл сандык менен сыр сандыкта бирден суроо калды, Кандай суроо келди? Билим командасы даяр экен. Бала эрте басышы үчүн кыргыздар эмне кылышкан? Эмне кылышкан? Тушоо кесишкен. Барекелде, азаматсыздар. 2 упай. Илим командасы. 6-суроо. СССРдин футбол боюнча курама командасынын дарбазачысы Ринат Дасаев баштыгында 2 нерсени салып жүрүүнү салт кылып алган. Алардын биринчиси колкап, экинчиси динге байланыштуу бир нерсе. Сандыкта эмне катылган? Мен оюмча бул теспи деп ойлойм. Теспе деп ойлойсуздар, Дагы бир аз ойлонолу. Тумар. Алардын биринчиси колкап, экинчиси Дайыма жакын досуң деп коет аны. жайнамаз. 3, 2, 1. Акыркы жообуңуздар. Теспе? Акыркы жообуңуздар. Теспе. Тилекке каршы жооп турабыз. Бул китеп болчу эжекке. Ошо китеп. Кол чабуулар болсун келиңиздер. Эмнеге сагыш? Тилекке каршы упай берилбейт. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, сыр сандыкка катылган өзгөчө сырдуу суроолорго жооп берип тийиштүү упайга ээ болдуңуздар. Акыл сандыктагы салт санабызга байланышкан мына ушундай болгон мыкты суроолор берилди. Кийинки турларда сөзсүз түрдө ийгилик каалаймын. Анда эмесе урматтуу телекөрүүчүлөр, дагы бир кызыктуу болгон 3-турубузду көздөй сапар алабыз. Телекөрүүчүлөр, 3-турубузда эжекебиз менен агайыбыз бизге сабак өтүп бермекчи, албетте англис тилинен. Биринчи болуп номер 95-чи Касымалы Жантөшев орто мектебинин англис тили мугалими Кебекбаева Гүлжамал эжеке өтөт. Кайсы темада эжеке? Сизге 5 минутта убакыт берилет. Эгерде убакыттан өтүп кете турган болсо, балыңыз кем калышы мүмкүн. Баштайлайбы? Hello students, I am very glad to see you. And you know today is Tuesday. The weather is fine. It is raining now. And at first, before the beginning of the lesson, I will take rules or golden rules. First, listen. You listen to me and you listen to your classmates. And I listen to you when you say. Second, and think. First, listen, think, and third rule is say. When you are ready, you may say. And let's begin our lesson. This is the new theme of the lesson, family. This is a family tree. Tree? Good. This is family tree. This is Alice family tree. Whose family tree? Alice. Yes. And we remember the word about family or family members. Grandma. Who is Asel? Wife of the back. Yeah, very good. Back? Husband, Asel's husband. Alena? Daughter, Beck's daughter. Daughter or sister? To Clara Yeah. and to Akil. Akil. Good. We will do exercise 1. It is for a student and it is for you, exercise 1. At first, I do this exercise. Эжекебиз тапшырманы сиздин берди, For example, who is Rosa Tubeck? Who is Rosa Tubeck? Rosa is Beck'in mother kim, to eh? Beck. To Mother? Beck. To Beck. Think, please. Who is Rosa Tubeck? Mother-in-law. Yes, very good. Well done. I like your Түшүнүгүм боюнча answers. айтып көрөйүнчү. Роза Бек үчүн ким деп сурадыңыз. Андан кийин агай болсо апасы деп жооп берип алды. Андан кийин кайра кайненеси деп жооп берди. Кайненеси. Демек, тю деген бул кыргыз тилинде га деген мүчө. Please, Rosa Tubeck. And your task, please. First task.
Who is and this task is orally. Ah, Orally, yes. Clara. Who is Clara? Clara is daughter to Beck. Who is Clara? To Beck. Clara is Daughter. Clara's is to Beck. This is a table of the task. Yeah. For example, who is Rosa? Rosa is Beck's. Beck's. To Beck's. Beck. Beck's mother-in-law. Yeah. Yes. Rosa is mother-in-law. And your task? And Clara is Beck's daughter. Beck's. Yes. Your task, please. First task. Окуучубуз кыргызча эле жооп бере берсин суроолоруңузга. Тапшырмасын аткардык да жекебиздин Кана? Ali. Ali, Акыл, Ali. Who is Ali? To Akıl. Who is Ali? grandfather. Grandpa. Yes, grandfather. Good. And for homework. Үйгө тапшырма. Exercise 2. This task to draw your own family tree and speak about it. Do you understand me? Yes. Is it clear? Yes. And at last, I have one question. Do you like my lesson? Do you like my lesson? You come to the blackboard and choose one of these signs. Yes. Эжекебиз менин сабагым жактыбы? Бул жерден белгилеп бергиле дедиңиз, Кана? Choose one of these signs. Илешип калган. You can choose one of the smiles. Мен Do ойлойм you like my окуучубуз lesson? дагы ага How эске do you кошулат. like my Yes, lesson? this is our science. Good. Goodbye. See you tomorrow. Баракелде, кол чабуулар болсун, эжеке ыраазычылык билдиребиз. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, Гүлжамал эжекебиз өзүнүн тандап келген темасын мыкты деңгээлде түшүндүрүп, андан кийин карама-каршы командага тапшырмалар дагы бердиңиз. Мыкты деңгээлде сабак өткөнүңүзгө сизге 2 упай ыйгарабыз. Ал эми суроого канчалык деңгээлде жооп беришти? Канча упай ыйгарасыз? Булар жакшы. Канча чейин ыйгарыш керек? Максимум 2 кылсак болот. 2ге. Мейли эми окуучубуз эфирге биринчи келип аткан болсо мүмкүн тартынып жатат, ошого жооп бере албай калды деп ойлойм. 2 балл берем. 2 балл. Команданын Баракелде. аракетин сыйлайм. Кол чабуулар болсун. Демек, билим командасы дагы 2 упайга ээ болду. Биздин Жаштыкбек агайыбыз дагы англис тили мугалими. Кайсы теманы өтүп берет болду экен, сизге дагы кезекти узаталы. Hello students, today we are having a new theme, adjective, and degrees of adjectives. The theme. There are 2 degrees of adjectives, comparative and superlative. And if for the comparative adjective words, there are some adjective words. For example, clean, white, dark. And in order to change adjective words to comparative and superlative form, we should add er. We should plus, and for the this word white, we should add just r, and here is also
are. And the formation of the comparative adjective depends on the syllable. And there are, if we add some adjective words, there are two syllables. For example, expensive. We should add more expensive. Yeah, and there are some rules of making comparative and superlative adjectives. For example, your home I have a question. Here is the adjective word. Can you change this adjective word to comparative adjective? Your home is bigger. Bigger. We will add here Bigger. And also second question, can you change this sentence to the superlative form? Is the biggest. The biggest. Your home is biggest in the village, maybe, yeah? Yes. And also for the homework, you can make 5 sentences to the comparative and the superlative adjectives. Yeah. Баракелде. Чындыгында агайыбыздын темасы бир аз татаалыраак экени белгилүү болуп турат. Менин түшүнүгүмдө эгерде сөздөрдүн аягы үнсүз менен бүтсө мүчө кандай уланат, үндүү менен бүткөндө мүчө кандай уланат? Мына ушулар боюнча түшүнүк бердиңиз, э? Баракелде, агайыбыздын сабагы үчүн биз албетте 2 упай карабыз. Болушунча аракет кылып, мыкты деңгээлде сабак өтүп берди. Сурооңузга канчалык деңгээлде жооп беришти? Канча упай бересиз? Жакшы, 2 упай беребиз. Себеби өзүнүн берилген тапшырмасына ылайыктуу туура жооп беришти. Баракелде, кол чабуулар болсун. Эң сонун. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, агайыбыз менен эжекебиздин өткөн сабагы сиздер үчүн дагы пайдалуу болду деген ишеничтебиз. Биз болсо 4-чү турда жолугушабыз. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, 4-чү тур мында 2 командага предметтик суроолор берилмекчи. Чындыгында мен ойлойм, сиздерге үчүн суроо оңой эле болот деген ойдомун. Себеби дегенде Аяна 9-класстын окуучусу, Акчайым болсо 10-класстын окуучусу. Мугалимдер менен бирге кеңешип, туура жооп бересиздер деген ишеничтебиз. Анда эмесе баштадык. Биринчи суроо англис тил сабагынан дароо эле жооп бересиздер деп ойлойм. I'll be back эмнени билдирет? Илим командасы. Мен кайтып келем. Мен кайра келем. Баракелде. Азаматсыздар. Илим командасы алгачкы 2 упайны болду. Экинчи суроо адам жана коом. Коомдун руханий турмушундагы абалы өтө оор. Ал тургай катастрофалык абалга туш келген кырдаал кандай аталат? Илим командасы. Кризис. Баракелде. Кол чабуулар болсун. Үчүнчү суроо кыргыз адабияты. Токтогулдун трагедиялуу сүйүүсү жөнүндө ыры кандай аталат? Аябагындай популярдуу, колуңузга салынып дагы ырдалып жүрөт. Билим командасы. Баракелде. Билим командасы да билдиңиздер эле, бирок коңуроого жетпей калдык, Кийинки суроо. Кыргызстан тарыхы. Буруттар деп кытайлар кимдерди аташкан? Кыргыздар. Баракелде. Кол чабуулар болсун. Тая баскан суроо азырынча бого элек. Кийинки суроо анатомиядан. Адамдын боору болжол менен канча килограмм? Билим командасы. 1 килограмм. 1 килограмм. Жоңуздар кабыл алынды. 1 килограмм, 1,5 килограмм. 1,5 килограмм. 1,5 чейин. Акыркы жоңуз? 1,5. Жоңуздар кабыл алынды.
Туура жооп деп илим команданыкы эсептелинет. Кийинки суроо. Күйдүм чок, эсимде, ой булбул аттуу лирикалык чыгармалардын автору ким? Атай Огунбаев. Барекелде, азаматсыздар. Илим командасына 2 упай, билим командасы чамдайбыз. Кийинки суроо. Оркестрди таяк менен башкарган адам ким? Билим командасы, дирижер, азаматсыздар. Коңгуроо менен катар жооп угулду. Дирижер деп жооп берди. Эгерде сиздерге угулбай калган болсо, урматтуу телекөрүүчүлөр, кийинки суроо. Дүйнөдөгү эң кичинекей мамлекет катары кайсы өлкөнү санашат? Ватикан. Билим командасы, барекелде. Мен суроону толук окуп бүт элек, жооптор жаңырып жатат. Бул албетте эки команданын мыктылыгы. Кийинки суроо. Кыргыздар канчанчы жылы Чыңгыз ханга баш ийдирилген? Бир аз ойлонобуз, себеби дегенде мында жыл катылып жатат, Вариант барбы? Мен жардам берейин, Ушул сандардын арасында 8 бар. Жыл Жыл. 1800 деп ойлойсуздар, сиздерде? 1800-жылдар. 800 жылдар, Барекелде, бирок туура жообу 1208 жылы. Эң аягындагы санды айткан болчумун. Кийинки суроо, акыркы упайды ким алат болду экен, урматтуу телекөрүүчүлөр? See you late эмнени билдирет? Ой, кайсы команда биринчи какты? Тең болду. See you late. Көрүшкөнчө. Барекелде, кол чалуулар болсун. Азаматсыздар, эки команданын канчалык деңгээлде ынтымакташканын дагы көрүп алдык. Албетте 4-чү турга чейин бири-бирин таанып, жакшы мамиледе болду деген ишеничтемин. Эки команда тең тийиштүү упайларына ээ болду. Саналуу мүнөттөрдөн кийин биз жалпы упайды угузабыз. Ага чейин сөз кезеги сиздерде. Эжекебиз улуу экен, сөз сизде. Оюн кандай өттү, эмнеси менен жакты жана кандай кемчиликтерди айтып өтөсүз? Биз бул жерден айрыкча мугалимдер актанганга мүмкүн эмес. Бардык суроолор биз үчүн жеңил болду, мүмкүн толкундоолор болду. Эми актаанын кереги жок дедим. Демек биз дагы токтобой, жашыбызга карабай токтобой билим ала беришибиз керек экен. Мунун баарынан жакканы мен эфирдин башында айттым, аябай окуучуларды, азыркы окуучулар билим сапатынан төмөн көрсөтүп келе жатат. Буларды логикага тарбиялаганы, ушул эле менен бир эле көрсөтүүдө бардык предметтерди камтыганы биз үчүн аябай кызыктуу, сонун көрсөтүү экен. Ал эми Аян ага эмнеси жакты болду экен? Мага эки мугалимдин англис тилинен бергени жакты. Сиздер үчүн кандай болуп өттү? Кандай эмоциядасыздар? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр жана эфирдин артында отургандар. Бул акыл таймаш дейбизби же кандай дейбиз? Эки мугалимдердин окуучусу менен болгон азыркы өтүп жаткан ушул таймаш негизинен аябай кызыктуу. Буга чейин мындай акыл ордо окшогон таймаштарды көрүп келгенбиз, бирок азыркы болуп жаткан бул мугалим менен окуучусу менен келип жаткан бул аябай мындай кызыктуу. Аябай мен үчүн күтүлбөгөн нерсе болду. Буну 2 күн мурда уктум. Эжеке айткандай, буга чейин мурда билбептирмин, көрбөптүрмүн. Окшогон акыл ордолорду көрчү элем, бирок бул ушул чыгарышты көрө эле экенмин. Негизинен айта кете турган болсок, мугалимдерди ушундай эфирлерге чакырып, ушундай эл алдына чыгарып турган бул эң жакшы нерсе деп эсептейм. Акчайым, жактыбы бүгүнкү оюн? Ооба, аябай жакты. Бул чыгарылыштан көптөгөн пайдалуу маалыматтарды алганыма кубанычтамын. Аябай сонун болду. Барекелде, кол чалуулар болсун. Эки командага тең ийгиликтерди каалайбыз. Ишиңиздерге ийгилик. Ал эми кыздардын болсо окууларына ийгилик каалайбыз. Мен болсо жыйынтыкты чыгардым, жаңыртып өтөйүн. Биринчи турда Билим командасы 8,5 упайга ээ болдуңуздар. Билим командасы 2,5 гана упай топтоп калдыңыздар. Экинчи турда болсо Илим командасы 4 упайга, ал эми Билим командасы 6 упайга ээ болду. Үчүнчү турда эки команда тең 4 упайга ээ болду. Төртүнчү турда болсо Илим командасы 10 упай, Билим командасы 8 упайга ээ болуп калды. Жалпы жыйынтык 20,5 упай менен Билим командасына кол чабуулар болсун. Ал эми 26,5 упай менен
Илим командасына кол чабуулар болсун. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, эки команда тең мыкты деңгээлде катышкандыгына күбө болдук. Жогору упай алып, Илим командасы алдыга чыккан үчүн сиздерди финалда күтөбүз. Ал эми биз болсо мына ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Сак саламатта туруңуздар.